ар күн сайын 30 күн бою шамдан кийин 5-каналда Мыктыбек Арыстанбек Орозодо 30 күн долбоору менен түз эфирде. Аламдардын нээси жаратуучусу биздин нээбиз, кожобуз, акыреттин падышасы, падышалардын падышасы Аллах Субхану ва Таалага чексиз мактоолор айтабыз. Андан соң биздин ушул жашообуздагы жетекчибиз, көсөмүбүз, жолбашчыбыз, шыктандыруучубуз, мугалимибиз Хазырети пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтабыз. Андан соң Ассаламу алейкум, Кыргызстан, кайрадан сиздер менен 5-каналда түз эфирде Мыктыбек Арыстанбек Орозодо 30 күн долбоору менен. Biz Орозо башталгандан бери сиздерге күн сайын ушул жерде эл журт дегенде ак эткенден так эткен биздин таанымал инсандарыбыз менен аз болсо да, бирок саз боло турган сөздөрдүн үстүндө маек куруп үйүңүздөргө эшик какпай кирип келе жатабыз. Бүгүн да Кудайга шүгүр, Аллах Субхану ва Таала насип эткен экен сиздерге эки мындай айтканда менин сыйлаганым, мен буларга кумир мындай не дейт, буларга ыкыласман болгонум жерде турсун, бүт кыргыз эли сүйгөн, мусулман үммөтү буларды аздектеген эки инсанды ушул жерге чакырдым. Жана ушулардын келгенине мен аябай кубанычтамын. Бүгүн бизде конокто коомдук ишмер Айжан Акылбекова. Assalamu алейкум, Айжан. Алейкум салам. Жана иним, сүйүктүү ырчым, үммөттүн жылдызы Тата Улан. Assalamu алейкум. Алейкум салам. Туугандар, кандайсыңар андан кийин? Рамазанда кыйынчылык жокпу? Шүгүр. Үй-бүлө, бала бакыра? Дагы шүгүр, рахмат. Арыбай, чарчабай. Эмне жаңылыктар Айжан бизде? Быйылкы эң эми ушул Рамазанга токтололук. Биринчиден жалпы мусулман бир туугандарыбызды ушул ыйык айы менен куттуктайбыз. Быйыл дагы жүз көрүшүп турганыбызга Аллахка миң мертебе шүгүрлөр болсун. Быйылкы жылдын эсебинен мен эми эне катары мактанычым, эне катары сыймыктанарым. Балдарымдын кичүүсү, ортончусу Орозону акырына чейин кармап башташты. Канчага чыкты? 8-де кичүүм, ортончусу 10 жашында. Анан ошол экөөнү үйрөтөйүн деген максатта карматып келем 5-6 жашынан бери. Бирок быйыл өздөрү класс коюп, ошол Аллахтын бир сыйлыгын алалы деп Орозонун аягына чейин кармап атышат. Түшүнүп, бул мусулмандын бир парз экенин түшүнүп калышты. Ошого мен сыймыктанып, кубанып, Рамазанды биринчиден Аллахка, ошо Рамазан айына, анан экинчиден балдарыма арнап аткан кезим. Аллах разы болсун. Улан эмне көрүнбөй калдың? Мен өзү башынан ушу чүмбөттөн баштаганым менен жашоомдо ошо чүмбөткө айланып баратыр. Ошол көрүнбөгөнүбүз эми кайра эле баягы эле сөздү айтсам улама болуп калат. Бирок чынында эми көргөзбөсө көрүнбөйм деген кеп да. Неге көргөзбөйт? Көргөзбөсө билбейм эмнеге көргөзбөйт. Балким менин туура мындай багытта жаштарга айткан насаат сөздөрүм жакпайттыр. Айта бер иши кылып мен жокмун. Радиодо жокмун, телевизде жокмун. Бирок жашоодо бармын. Ошол көрсөтпөгөнү жакшыбы жаманбы? Бир чети мени албетте бир жагы эметtirет да, демек мен бирдеме жакшы кылып атыптырмын депчи. Себеби азыр ушундай бир замандабыз да. Замандын талабы ушундай болот. Жанагы информационный согуш дейбизби, эмне дейбиз. Ошол бүт жагынан заман азыр тескери бурулган. Илгери ата-бабаларыбыз ошол калпакты дагы ошо ак кара деп бөлгөнү дагы сен акты бил, караны бил деген ошол мааниде да, мисалы калпак. Ошол эле себептен азыркы заманыбыз ушул караны ак деген, акты кара деген заманбы деп калам. Улан, мен сени сүйүнчүлөп коеюнбу? Бул азыркы заман эмес. Бул адам ата жаралгандан башталган ушундай күрөш. Кыяматка чейин болот. Аллахтын эң сүйүктүү элчиси болгон пайгамбарыбызды эмне кылбады? Сен менен мен ким болдук? Ошол да хак. Ким болдук биз? Хак. Мен бүгүн дегеле күндө келген конокторго теманы айтпайм. Келе коом жөнүндө сүйлөшөбүз, үммөт жөнүндө сүйлөшөбүз, дин жөнүндө сүйлөшөбүз. Бирок ичимде баары бир теманы бышырып келем. Бүгүн эмнеге экөөңөр чакырылдыңар да, эмне жөнүндө сүйлөшөбүз деп ойлойсуңар? Ошо таң калып кеттик бири-бирибизге карап. Мен өзүмчө ойлодум. Улан мырзаны көрөр менен бир ой пайда болду. Экөөбүз буга чейин башка бир жаатта, башка бир жашоонун этабын башыбыздан өткөрүп келген, коомдун астында жүрүп. Бардыгыбыз эле ошол жактан келдик деп. Анан ошол жашоодон бир акыйкатка келген инсандар катары чакырдыңыз го деп бир ой кетти. Бул жөнүндө сөз кылабыз. Бул жөнүндө да сөз болот Айжан.
Негизи менин да оюм мисалы ошол Акжан айымдын башкача ошол элечек кийгизип баягы кыргыздын нукралыгын чакырып, мен дагы эми бир өзүмдүн шыгым менен баягы кыргыздын огону менен чакырык жасап, баягы эле кыргыздын нукра баягы түбүн, тамырын тартып элге көрсөтүү максатында жүрөбүз го деп калам да. Эң туура. Бүгүн деги эле ата бабалар жөнүндө сүйлөйбүз. Анткени Рамазандын нуру биздин ата бабаларыбызга дагы үлүшүн берсин. Биздин ата бабаларыбыз биз менен сыймыктанганга укугу бар. Азыркы мына эми айтсак жарашат. Азыркы замандагы оор түйшүккө карабай, улан калпакты чечкен жок. Курдагы бычак менен жүрү. Берсең улан бычагын көрөйүн. Бул эмне болгон бычак айтып берчи мага. Мен жана бир кармаладым дагы, эфирден көрөй деп кайрага айтып бердим да. Эмне болгон бычак? Бул эми Дагестан бир тууган туугандарыбыздын бычагы. Ушул Таап жүрөсүң ушуну. Кизляр, ооба. Бул деген жанагы курал да. Курал. Кылмыш, мыйзам. Чегинде дегендей. Мыйзам чегинде. Мыйзам чегинде. Буга тыюу жок. Эми тыюу жок, себеп бул деген мындай өтө эле муздака кирбейт. Себеп өзүнүн эрежелери бар да. Бир жагы бар. Бирок албетте муну менен мындай көпчүлүктө баскан болбойт. Бул эми мен өзүм биз сахнада жүрөбүз, ырчыбыз, бир жагы бул биздин кооздугубуз десек болот. Эми бир жагы Көчөгө тагып көрдүңбү? Тагып көрдүм. 5-майда калпак күнү тагып көрдүм. Ошондо бир сезгеним, мунун бир баягы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткандай, ошо бул сүннөтү да. Бул сүннөтүн жагыртканы менен, тыкканы менен өтө чоң жоопкерчилик, анан башкача өзүң өзгөрүлөт экенсиң биринчиден. Өзүң өзгөрүлөт. Жанында курал бар. Курал бар. Эркексиң. Ооба. Эркексиң, жанында курал Башкача бар. нерсе экен. Бизден ушуну алып коюптур да. Алып коюптур. Бир жагы эми мындай да, Америкада деле жанагы огнестрелди көтөргөнгө болот деген деле бар да, мыйзамчы. Эми бул албетте азыр эми баарыңар таккыла дегенден алысмын. Бирок бир жагы, мисалы жана майрамдарда баягы ата бабаларыбыз таккандай Кавказ тагат. Ооба, Кавказ тагат. Өзбек туугандар тагат. Ооба. Дагы кээ бир элдер тагат. Бул баары эле өзүңдү тартиптейт экен биринчиден айтарым да, мына өзүм сезгенди. Жоопкерчилик. Калпакты майрам кылдык. Кие баштадык. Эмнеге буну баарыңар таккыла деп айтсак болбойт? Мыйзамыбыз башкача иштеп калат го да. Же муну жана отурумдан бир чечим чыгарыш керек, ушундай болуп калат да. Же кыргыздарга бычак көтөргөнгө болбойбу? Болобу өзү? Бизге ишенсе болобу курал көтөргөнгө? Америкада тапанча көтөргөнгө уруксат берет. Башка элдерде бизде болобу? Биз кандай элбиз курал менен? Эми болот го дейм, себеп баягы эле бул намыстын иши го дейм да бир жагычы. Эми намыс деген баягы ур намыс эмес да. Бул баягы эле ошол айтып кетчү жанагы өзүң өзгөрүлгөндө өзүм сезгенден кийин мен ойлодум да, бул жөнөкөй нерсе эмес экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бекеринен сүннөт деп айтпаптыр. Себеп кайра эле баягы өзүбүзгө болгон жанагы айтып атпайбызбы, жихад, өзүбүздөн өзгөрүү дегенчи. Ошол сүннөттү жаңыртам деп 5-күнү кийгенде мен үйдөн башкача чыктым эле, элдин арасына киргенде тескерисиче бурулдум да. Башкача басканым да башкача болду, сүйлөгөнүм да башкача боло баштады. Себеп бул чынында жоопкерчилик, өтө чоң жоопкерчилик. Рахмат. Айжан, элечек менен оор эмеспи жашоо? Мен акыркы кезде мына бул социалдык тор аркылуу дайым элечек менен жүргөнүңдү байкайм да. Улан калпагын түшүрбөгөндөй эле элечек түшпөй калды. Өзүңдүн жашооңдо мына нерсе оор эмеспи элечек? Биз азыр жеңилдетилген вариантын ороп жүрөбүз, бирок эми 3 балаңды көтөрүп, анан дагы бирөө мойнуңда болсо, колуңда 10 килограмм картошка болсо оор албетте. Автобуста жүрсөң ошол менен, бул чындыкты айтыш керек. Эгер мырзалар айымдарына шарт түзүп берсе, айымдар өзүнүн ордунда баягы өзүнүн аялга тиешелүү кийимдерин кийип жүрсө, албетте жеңил эле болот. Элечек азыр улан айтты, бычак көтөрсөм мен башкача бастым деп атат да. Кадыры башкача болсо керек. Бычак көтөргөн адамдын, кыргыздын мындай бир кадыржандыгы да, кадыры да башкача сезилсе керек. Мен тагып көрөйүн бир күн. Менде да видео бар. Элечек кийген аялдын өзүнө болгон кадыры кандай? Бул эки башка сезим. Маселен, мен жоолук салганда 1 жыл өзүмдү бир ханышадай сезип жүргөм да.
Анткени ага чейин эми баягы денебиздин жабылчу жерин жаап жүргөн жокпуз да тилекке каршы билбестиктен. Анан ошол авратымды жапканда мен өзүмө болгон сый урмат пайда болгон. Анан ошол нерсени мен коомдон көргөм. Анткени сен өзүңдү сыйлап, өзүңдү урматтап баратканыңды жаныңдагылар сезет окшойт. Ошондой бир мамилени көргөм. Анан элечекти кийгенде дагы бир башкача сыймык, бир башкача сый урмат болду. Эмнеге десеңиз, биздин каныбызга, жаныбызга сиңип калган бир жылуу көрүнүш болот экен. Сен элечек кийип баратканда, маселен, эркек киши аялга суктанып кароо болсо, башка бир учурда, кооздукта, элечек кийип баратканда сага сый урмат менен сени карайт экен. Анан жогоруда сиз Улан мырза менен жакшы маселени көтөрүп кеттиңиз, бычак же өзүнүн жанында бир курал салып жүрүү жөнүндө. Ушул нерсе жөнүндө мен көп ой толгойм. Биздин устаздардын эми дааваттарын, хутбаларын көрүп жүрөбүз. Анан менин бир суранычым бар эле, эфирден пайдаланып айтып кетейин. Мырзаларда мырзанын бир табиятын тарбиялай турган сөздөр сөйлөнсө, эркектин бир табиятын тарбиялай турган, ал жоопкерчиликтүү, ал кандайдыр бир жоокер мүнөз, ушундай бир кандай десем, жүрүм турумду, кыялды тарбиялай турган сөздөр сүйлөнүш керек го дейм, ошондой мисалдар келтирилиш керек го дейм. Анан ыйлайбыз, албетте. Эми даават айтып ыйлатуу максат эмес да. Ыйлайбыз, албетте, Аллахтын астында ыйлайбыз. Бирок менимче бүгүнкү күнү ошол эркектерди тарбиялаганда ошол нерсеге көңүл бурсак. Анткени эми катуу тийсе сөзүм кечириңиз, бирок эркектер азыр домохозяйка болуп, аялдар хозяин болуп атпайбы? Ошол учурда менимче эркекти ыйлатып, эркекти дагы жумшартуунун кажети жок го дейм. Эркекти бүгүнкү күндө чыйралтыш керек го көбүрөөк. Бул Айжан, менимче бул биздин устаздардын иши эмес го. Бул менимче энелердин иши го. Үйдө эркек кылыш эненин иши го. Буну мисалы үчүн мен өзүм оюм ушундай. Эркекти ата кыла албаса керек. Биз көчөдө жүрөбүз да багабыз деп. Үйдө эне кылат го эркекти, атасына теңеп атып, атасынан ашырам деп атып. Эркек мүнөз. Эми бир жумада бир келген хутбада үйүндө аял мүнөз болуп калыптанып калган эркек сымалды молдоке мен кандай нерсени айтпасын эркек кылып кое албаса керек деп ойлойм. Аныңыз да туура. Албетте, маселен, аял киши көзүндө бир эркек лидерди бир образын, картинасын түзүп алат да. Балким ал жоопкерчиликтүү болуш керек, үй бүлөсүн багыш керек, дагы ушул сыяктуу. Ошол нерсени чындыгында эне ошол баласын, мен маселен 3 баламды ошентип тарбиялашым керек. Бир кызды энеси ошентип тарбиялап атат азыр үйүндө. Мусулман эркек ушундай болуш керек, сен анын карамагында болосуң деп, ошол баланы мен тарбиялап беришим керек. Бул менин милдетим. Ошол менин балама баш ийип, ошонун ыраазычылыгын таап өстүргөн кызды чоңойтуп берүү дагы бир эненин милдети. Бул жерден туптуура айттыңыз, албетте. Бирок азыркы күндө баарыбыз эле макул болобуз. Ошол биздин устаздардын, илимдүү адамдардын айткан сөзү элдин оозунда жүрөт. Баягы күнү жума хутбасына барсам ушундай сөз айтылды. Ушул нерсе мага таасир берди, мен ошентип калдым дегенде мен өз кулагым менен көп угуп жүрөм. Анан менин байкаганым, көп хутбаларда эркектер ыйлап отурат да. Ыйлабасын. Аялдар ыйлап бүттүк. Ыйлап атабыз, дагы да ыйлай беребиз. Ошентип эркектер ыйлап жүрсө, биз андан дагы кошок айтып эле үйдө отуруп калабыз да. Ошондуктан ушул нерсеге көп кылдаттык менен мамиле кылыш керек. Бирок мен кайра ойлоно баштадым. Чындап эле эмне үчүн биздин коомдо кечиресиңер, эркектер эрге тие баштаган кубулуштар бар. Мына ушул 35 миңге жакын деп уккам мурда жылы. Ушул эрге тиеп аткан эркектердин санын баадырдап өстү го, Кудай сактасын. Алардын да ата бабалары эркектер болгон да. Кыргыздар болгон. Улан, балким чындап эле бүгүнкү күндө эркек тарбиясын өтүш керектир. Менин мындай оюм бар да, теги кайра эле ата бабаларыбызга кайрылганча. Ошол баарыбыздын 3-чү атабыз дейин да, мен көп жерде ушуну айтам. 3-чү атабыз, баардыгыбыздын 3-чү аталарыбыз мусулман болгон, альхамдулилля. Баардыгы намаз окушкан. Эми кандай окуган, эмне кылышкан, бирок пендечилик, бирок чынында баардыгы мусулман динин кабыл, Кудай тааныган. Мындайча айтканда, ар бирөөбүздүн ошол 3-чү аталарыбыздан калган бирөөнүн ар бирөөнүн же теспеси бар, же Кураны бар. Бул далил, бул хак нерсе. Анан совет дооруга чөмүлгөндөн баштап бизде Кудай жок деди. Ошол аталарыбыз үйдө ошо балдарына биздин экинчи аталарыбызга тарбия беришти. Бирок тарбиясын Кудай таануу менен эмес, иман менен беришти.
анча мынча акырын шыбыр менен айтып, себеп ал заманда катуураак болгон да, репрессия, террор. Шыбыраса дагы ошол экинчи аталарыбызга иман бериптир. Анда эмесе ошол экинчи аталарыбыз, өзүбүздүн чоң аталарыбыз деп коелу. Ошо чоң аталарыбыз өзүнүн балдарын, менин мисалы атамды тарбиялаганда, алар эми ошо имандан алыстап, бирок өздөрү таза, бирок балдарына айтчу сөз таба албады. Анда эмесе биздин аталарыбыз баягы заман менен ошо эме келип арамга айланып, бүт жуурулушуп, арак ичишип, эми бүт коом бузулуп, ошондо эркектен намыс кеткен учур. Ошондо эркек кызым кандай жүрөт, балам кандай жүрөт деп намыстанбай калган учур. Анан ошонун балдары бизбиз. Менин муунум деп коеюн. Анда эмесе эми биз ошондой тарбия көрбөптүрбүз. Ошон үчүн жанагы айтылган эле сөз албетте эркектерге жанагындай хутбаны айтып турганда жакшы, бирок чынында сиздики да туура. Эне бериш керек муну. Ата бериш керек. Үйдөн башталат да бардыгычы. Улан биз акыркы муунубузбу же биздин муундан кайттыбы ушул нерсе? Иншалла мен ойлойм ошол биздин 3-чү аталарыбыздын дуасы менен биз азыр ушу динибизди жаңыртып, кайра ошол ислам динди кайта баштадык. Мен да ушуну байкайм. Кайра кайта баштадык. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мен эсиңерге сала кетейин. Бизди Рамазан башталгандан бери жакшынакай бир партнерлорубуз бар, өнөктөштөрүбүз бар. Бул Леско суусундук, Ратана шириндиктери, Аль-Халал эт азыктары, атайы ушу келген конокторго чын жүрөгүнөн чыгарып, булар рекламага деле муктаж эмес. Ошон үчүн биз рекламасын деле койбойбуз, бирок айтып коюп эми уят го айтпай койсок. Ушу сиздерге арнаган тилектер бар. Анан уруксат берсеңиздер, биз азыр бир ууртамга тыныгуу жарыялайлы. Ошол учурда мына ушул сулардан бир ууртамга үлгүрүп калалы. Анда бир ууртамдан кийин кайра жолугушабыз. Ассаламу алейкум Кыргызстан, назарыңыздарда 5-чи канал Орозодо 30 күн долбоору менен мен Мыктыбек Арыстанбек түз эфирдебиз. Бүгүн менде конокто эсиңерге салып кетейин. Айжан Акылбекова жана Тата Улан экөөсү тең бүгүн Кыргыздын жылдызы, ушу биздин мусулман коомчулугунун эң сыйлаган адамдардын катарындагылар. Анда мен өтүнөм, эми урматтуу коноктор, бир аз алган багытыбызды жеңилдетели. Biraz жеңилдетели. Рамазан. Мен ушу маданият дейбизби, тагыраагы искусствого бир бургум келет да. Экөөңүздөр тең. Арт, оймо деп атабыз. Бул да өзүнчө бир искусство, кийинүүнү көрсөтүп атабыз, үйрөтүп атабыз. Улан турган турпаты, бул сахна, бул ыр, искусство. Биздин мусулман искусствосы барбы бүгүн Кыргызстанда, жокпу? Эгер бар болсо, эмне деңгээлде, жок болсо, эмне кылыш керек? Керекпиз ушул нерсе бизге? Айтып берейинби? Себеп бул менин оюмду жеп жүргөн эле суроо да. Баягы информационный согушту биз утулуп атабыз. Чынында утулуп атабыз. Каалайбызбы, каалабайбызбы? Канча тырышпайлы утулуп атабыз. Мен өзүмдү атабай эле коеюн, мени койбой эле койсун. Кайра элечи. Кеп менде эмес. Кеп үммөттө. Мындайда мен көп жерде дагы айткым келет мындай нерсени. Ооба, Арабиядан дөмөр чап келип, иншалла мечиттер салынып атат, медреселер салынып атат. Жанагындай муктаждарга акча берилип атат, бөлүнүп атат. Баары садака иш жүзүндө жүрүп атат. Анын баарына Аллах ыраазы болсун. Бирок көздү жумуп туруп, билбейбиз эртең эмне болорун. 50 жылдан кийин деп коелу. Көз жумуп, ким билет эмне болуп кетерин. Ошол учурда астафиралла, ошол коюлган, салынган медресе эмнеге айланып кетиши мүмкүн? Кандай жашоо болуп калышы мүмкүн? Ошондо ким билет, китепкана кылып салабы медресени? Же жөн эле бала бакча кылып салабы? Мечиттерди жаап салабы? Кудай сактасын андан. Бирок ошондой ойдо да эми информационный дегендим. Ошол Чубак устасыбыз, Абдышукур Нарматов устасыбыз сүйлөгөн, мына ушул азыркы эфир жазылып атат. Булардын баары 50 жылдан кийин да калат. Цифра. Ошон үчүн информационный согуш деген ушул экен, куралчы. Булардын баары калат. 50 жылдан кийин мындайча айтканда биздин сөзүбүз башкаларга, ошол башка муунга даават ишинде да болуп калат экен да. Демек, биз ошол куралды жоготкону менен мен ойлойм, биз азыр мусулмандар кино тартышыбыз керек. Кино тартышыбыз керек. Азыр канча деген кинолор.
Эми бирок жамандабайын, бирок жамандаганга туура келет. Чынында кинолор биздин жаштарды жакшылыкка чакырган кинолор өтө аз, өтө эле аз. Өтө жеңил. Өтө жеңил. Негизги ошол кыргыздын үрп адат, максат ошонун баарын адашууга алып кеткен канча кинолор бар. Теңирчилик менен алмаштырган кинолор канча. Чынында. Мындай караңыз, 50 жылдан кийин жаш бала кинону көргөзөт, карайт. Себеп ал билбейт да биздин доорду. Ал үчүн ошол 50 жыл көргөн киносу ошо 50 жыл ошо болуп калат да. Биздин ата бабалар теңирчи болгон турбайбы болуп калат. Ушундай эле информация. Ошол жактан биз катуу утулуп атабыз. Азыр эми маданият менен цивилизацияны биз көп айырмалай албай калдык да. Маселен 15 күн дааватка барып эле столду алыш керек экен, телевизорду алып салыш керек экен, мобильникти ыргытыш керек экен. Анда жөө жүр, төө таап кел, бир талпакты сал дагы жата бер. Дүйнө жүзү өсүп кете берсин. Сенин исламың ошо талпак менен, төө менен калсын деген сөз болуп атпайбы? Бул өзүң зулумду кылуу деп эсептейм. Эми маданият деген бул адамдын жашоого болгон көз карашы болуп атпайбы? Биз ошол нерсени калыптандырып коюшубуз керек. Маселен, мени эле 10 жыл мурун алсаңыз, менин көз карашым кандай эле? Бүгүнкү менин маданиятка болгон көз карашым таптакыр башка. Маселен, маданияттуу аял заты кандай кийиниш керек десе, мен так ушул кийимди айтып берем да. 10 жыл мурун антпейт элем. Сен өзүңдүн бир келген жашоодо укугуң бар деп айтып бермекмин балким. Ошондуктан цивилизациянын бизге берген мүмкүнчүлүктөрүн мындай 100% пайдаланышыбыз керек. Бүгүнкү күндө интернет барбы? Келиңиз ошону исламды таратууга пайдаланабыз. Телевидение барбы? Сизге жакпай атабы ал жердеги көрсөтүүлөр? Улан мырза айткандай, келиңиз сизге жаккандай нерселерди тартып элге тараталы. Бүгүнкү литература сизге жакпай атабы? Эмне үчүн акчаңызды ошол китептерди которуп элге жайылтууга коротпойсуз? Маселен, ушундай нерселер аябай көп. Анан коомду биз критика кылганды гана билебиз. Менимче азыр көбүнчө критикалар мындай конструктивный бир критика жок. Бул баягы мага жагат, жакпайт деген гана деңгээлде болуп атат тилекке каршы. Адамдарда тандоого бир альтернатива болуш керек. Бул нерсе жаман деш үчүн биз бир нерсени коюшубуз керек ордуна. Ошондо гана адам акыл эстүү, билимдүү адам тандап алат. Бул демек маданияттуу адамдын үлгүсү экен, бул маданиятсыз адамдын үлгүсү экен деп. Биз ошол нерсеге көңүл бурушубуз керек. Цивилизацияны колубуздан келишинче бүгүн баарыбыз чуркап колдонушубуз керек ислам үчүн. Цивилизациянын продукциясын колдонуп атабыз, тилекке каршы туура эмес колдонобуз. Интернет, социалдык тор мен бүгүн киргимде келбейт. Ушу биздин мусулман туугандар ойлоду окшойт. Интернетте фейк менен гана чыгып, бирөөнү кыжырына тийиш кереги үчүн түзүлгөн деп ойлойбу. Мындай жүзүн көрүп, сөзүн уккан адам аз. Бүт эле бардыгы баягындай жашынма ойногон, башка бир ат менен, башка бир тааныбайсың ким эмне деп атканын, ушундай бир ушак кана мааласы болуп калды өзүнчө бир. Цивилизациянын продукциясын колдонолу айжан. Улан. Мына ислам маданиятын үйрөтүүчү биз өксүп аткан. Бизде ошонун бир өзүнүн корпусу барбы, өзүнүн мугалимдери дейбизби, устаздары барбы ушуну берүүчү? Ушу кино тартуу керектигин, ушу алдыга умтулуучу кырларды жаратуу керектигин үйрөткөн мектеп барбы бизде? Жок. Эмне кылабыз? Баягы эле дөмөрчү издейбиз, дөмөрчү. Мисалы менде ооба. Өзүбүздө Жок, эмне кылабыз дегенде ар бирөөбүз жасашыбыз керек. Маселен, сиз бүгүн жасап атасыз. Бул эфир сиздин ошо цивилизациянын бир каражатын колдонуп, сиз элге даават кылам деген ниетиңиз бар иншаллах. Улан мырза ыр аркылуу жеткизип атат. Мен балким кийим аркылуу жеткизип атам. Биздин ниетибизде иншаллах ошо кинолорду чыгаралы деген нерселер бар. Ар ким бир нерсени күтпөй эле эч кимден. Аллах Таала ар бирибизге убакытты өлчөп берип туруп аманат кылып койду да ошол нерсени. Жана сиз айтып аткан фейк баракчаларды ачып алып бирөөнүн кыжырына тийген адамдарды буларга бороо уруш керек. Эмнеге дегенде алар убакыттын багуулугун билбейт. Убакыттагы аманат экендигин билбейт. Ошол өзүнө Аллах Таала бөлүп берген убакытты башка бирөөгө коротууну кызгануу керек да азыр. Өзүңө убактың жетпей атса, сен өзүңдүн убактыңды алып туруп кандайча бир адамга беришиң керек. Бул нерсе менимче үчүн убактын баасын түшүнүш керек. Бул акылсыздык деп эсептейм. Ошондуктан бүгүн эч кимди күтпөйлү. Мен сизди күтпөйм, сиз мени күтпөңүз, улан дагы бирөөнү күтпөсүн. Ар кимибиз колубуздан келген нерсени кыла берели. Эмнеге дебейсизби?
балким менин идеям, колунда акчасы бар, идеясы менден дагы бай бир адамга көзүнө түшүп калышы мүмкүн дагы. Ошол адам, маселен, бир мектеп ачып коюшу мүмкүн мени көрүп. Ошондуктан идеяны кызганбай, бөлүшүп, колубуздан келген нерсени бүгүн жасай беришибиз керек. Күтө берүү менен биз убактыбыздан уттуруп атабыз. А убакыт бизде өлчөнүү. Күткөндө биз мындай күтөт экенбиз да, кимдир бирөө келип кылып бериш керек дей. Bizde жоқ, bizde bunday, bizde тигиндей, не кылыш керек? Бирөө келип кылып бериш керек. Сөздүн төркүн ошого барып калат. А сен эмне туруп кылбайсың? Неге сен кылбайсың муну? Мен колуман келбейт да. Жолбосо мен башка иштерим бар да. Муну абзелдикти тандабай калып турбуз да. Дин таратуу бүгүнкү күндө эң абзел маселе деген нерсе жок. Калган нерсенин бардыгына арким дин тараткандар мындай болуп калды да. Айжан. Арким өзүнүн ыңгайлуу жол менен таратып калыптыр. Мен ошо каршы боло баштадым да. Мына көрсөтүүгө, долбоорго жылда адам издейм, ишенесиңерби? Бизде эсептеп келсең бир 30га жетпеген эле адам жүрөт экен өзү кыйырда. Дин таратам деп. Алардын да ортосунда тыгыз байланыш жок. Мен кете ойлоп коем, ар бирибиз өзүбүзгө ыңгайлуу калган нерсени алып алып ушуну таратып атабыз да. Балким бул туура эместир, балким баардыгыбыз мынауга баш ийип мынандай таратабыз. Балким баардыгыбыз кое турсаң, мен мынауну алгам, мага мынау ыңгайлуу, бирок мынауга бүгүн абзел болуп атпайбы, ушуну кылбайлы десең, угабы ушуну бүгүн? Айжан угабы, макул болобу, Улан макул болобу, Мыктыбек макул болобу ушуга? Билесизби, акчалуулар биздин коомдо аябай көп. Ошол акчалуулардын эң акылсыздыгы эмнеде болуп атат десеңиз, акчасын Аллахты таанып туруп динге коротпогонунда болуп атат. Ушул жашоо, маселен, биз бул жашоодо бир жолоочубуз да ошол нерсеге маани бербей жатабыз, чындыгында. Ойлосоңуз, сиз бир Дубайга барып бир отелге токтоп туруп, ошол жерге машина сатып алып, кровать сатып алып, телевизор баардыгын ичин толтуруп аласыз да, 5 эле күнгө барасыз болбосо ал жергечи. Биздин Аллахты тааныган колунда бар адамдардын эң жеткен бир катачылыгы ушул жерде болуп атат да. Аты чыгыш керекпи, спонсор боло калат, бир нерсе болот. Бирок мындай карасаң, зекет дагы бербейт да. Субханалла. Болбосо зекет фарз, намазын окуганына ыраазы, орозосун тутканына ыраазы да. Түшүндүрүп жеткизе албайсың. Зекет берүү сенин фарзың. Могул миллионуңду зекетке берип кой, бир адам байкуш факирликтен чыгып кетсин, мискиндиктен чыгып кетсин деп түшүндүрө албайсың ошол нерсени. Биз мусулмандар өзүбүз ошол нерсенин баалуулугун, өзүбүздүн мойнубуздагы 5 эле фарзды дагы аткарганды билбей жатабыз. Биз артисттерге беребиз, биз дагы бирөөгө беребиз, бирөөгө көйнөк алып беребиз, бирөөнүн карызынан кутултабыз. Бирок Аллахка гана эмес да, башка баардык нерсеге беребиз. Себеби андан атак чыгат да. Бирок андайын десеңер дагы, кайра эле өзүмдүн жанагы темамда буруп кетсем, сценарий жазгам, баары даяр, мисалычы. Бирөөгө бардым, айтты, бул киноңдо өтө эле Кудай көп экен деди. Бул жагычы, бул открытый эле ислам, анан даават болуп кетет экен, мага бербейм деди. Себеп мындай кинолорго башкача болсо бермек, а буга бергиси жок. Башка бирөөсүнө бардым, дагы бир жооп издедим. Нака мусулмандарга барсаң, жооп башкача, жок, бул андан көрө мешитке даават кылыш керек, андан көрө садака башка. Байке, бул төбөлүккө калчу нерсе. Бунун артында дагы жолу бар. Бул акчаны мен жебейм. Бул кино тартам. Бул калат. Балдарыңарга, үммөтүбүзгө калат. Жок, ошондой нерсе бар да. Калайсыз, калбайсыз. Бирок бир жагы ооба, өзүң жылбасаң эчтеке жылбайт дегени бар. Бирок тилекке каршы сомуң жок болсо кино тартылбайт. Мисалы, мен эле бир эле кичинекей ырымды өзүм жасаш үчүн канча сом кетет. Ошол эле кеп да. Бирок сенин ар бир ырың бир канча кинолордон таасирдүүлүрөөк да. Чындыгында. Чын жүрөктөн баары бир деген сөздү азыр учкай сөз болуп кетти. Учкай сөз болуп кетти. Анын маанисин түшүнбөсө да, жылдап түшүнүп алгандан кийин жана Тата Уландын ырындагы сөз бар го дегендерди мен канчасын угам. Ошондуктан туура айтасыз. Кыймылдай бериш керек. Балким кийинки муундан чыгат. Балким кийинки муундан биз кыла албаганды кыла турган эрлер чыгат балким. Иншалла, сөзсүз. Дагы бир жолу суранам, дагы жеңилдейлик. Рамазан жөнүндө оюбуз кандай? Эмне болгон ойлор бар ушул айда? Быйылкы Рамазандын өзгөчөлүгү, быйылкы Рамазандагы
сиздерде пайда болгон бир сезимдер, ойлор, айтайын деген мындай бир туюмдан келген мындай бир эргүүлөр барбы? Рамазан быйылкы сөзү Аллах таалам өтө чоң жеңилдиктер менен берип атат. Жан менен, салкындык менен, бир жагы кайра эле бул Кудайдын буйругу, ошол үммөтүнө, ошо өзгөчө Кыргызстандын үммөтүнө даватчылар көбөйдүбү, мусулмандын саны көбөйдүбү, ушул дубалар өтүп жеңил өтүп атат мен үчүн. Билесизби, Рамазан эмес, мен ушул нерсени көп эле адамдарга айтам. Мен күндө үйдөн чыгып баратканда жакшы кийимдеримди кийип, дараталы, таза кийимдеримди кийип чыгам да. Себеби келемби, келбеймби деп ойлойм да. Келбей Кайра калсам, үйгө келемби, келбейби? келбей каламбы балким деп ойлойм да. Эми ар кандай да. Кандай? Анан Бир кезде биз да ойлочубуз ушуну. ошентип ойлоном. Анан Рамазан башталганда менде ушундай бир жүрөгүм бир башкача толкуду. Рамазандын аягына чыгамбы же чыкпай каламбы деп. Эмнеге дегенде, ушул айтты бир өзгөчө өткөргүм келди. Көп адамдарды мындай чакырдым. Айтты, мисалы жаңы жылда, башка майрамдарда аябай кооздоп, балдарыбызга 10 күн калды, 1 саат калды, 5 мүнөт калды деп бүтүп илгери өткөрчү эмес белек. Ошол сыяктуу кылып келгиле Рамазанды өткөрөлү. Аллах Таала белгилеп берген 2 эле улуу майрам бар экен деп ушул нерсеге мен аябай быйыл өзгөчө көңүл бурдум. Анан күндө менин жүрөгүмдө ошол мындай волнение болот. Рамазандын аягына жетемби, аятка жетемби же жетпей каламбы деп. Ошон үчүн мындай күндө убактымды кызганам да, күндө ушул нерсени окуп калайын, ушул нерсени айтып калайын деп. Анан балдарым кечке чейин окуйт, келгенде мындай шашып бир нерсени айтам да. Шашып, анткени мен айтпай калсам, балким дагы бирөө айтып жетишпей калабы деген нерсе. Эгер ар бир адам убактысынын баалуулугун ушинтип сезген болсо, биздин коом менимче ушундай тездик менен өнүкмөк деп ойлойм. Ушундай тездик менен. Аманаттыгын сезсе. Аманаттыгын, убактын аманаттыгын сезсек. Эми туугандар, биздин убактыбыз бир аз аягына чыга баштады бүгүнкү ушул аянтта. Экрандан карап отурган биздин телекөрүүчүлөр бар. Кандай тилектериңер бар, кандай оюңар бар, кандай долбоорлоруңар бар келечекте? Эмнени күтөсүңөр, эмнени арзуу кыласыңар, эмнени айткыңар келет? Ушу эркин микрофон. Баштаңыз. Биринчиден ушул 5-каналдын жааматына, анан жеке сизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Коом менен бир байланыш түзүп берип атасыздар. Эми баары Аллахтын амиринде экен. Биз план түзүп өткөнбүз, бирок Аллахтын дагы бизге болгон планы бар экен. Ал албетте биздикинен жакшы экен. Эң негизги биздин көксөгөнүбүз ушул ыйык Рамазанда орозолорубуздун кабыл кылуусун Аллах Таала. Биздин кармаган орозолорубуз жөн гана ачка жүрүү болуп калбасын. Биздин жашообуз жөн гана күндү эсептеп календардын барагын сыйраган бир күндөр болуп калбасын. Анан адам баласы ушундай экен да. Качан гана бир кырсыктан же бир жакшылыктан, жамандыктан өткөндөн кийин ушинтпей эле койсом болмок деп өкүнөт экенбиз. Табиятыбыз ошондой экен. Аллах Тааланын астына барганда ушул жашоомду ушинтип эле койбой деп өкүнбөгөндөй кылып жашайлы деп айтмакчымын. Ушул жашоо, эненин ичиндеги жашоодо бизде тандоого мүмкүнчүлүк жок экен. Эне жеген тамакты жейт экенбиз. Эненин маанайынан көз каранды болот экенбиз. Кабыр ичинде жатканда дагы бизде эч кандай мүмкүнчүлүк жок экен. Жок дегенде Аллах Таалага кайрылууга да мүмкүнчүлүк жок экен. Биздин жалгыз мүмкүнчүлүгүбүз ушул жашоодо экен. Эң биздин жүрөгүбүзгө эмне тиет десеңиз, Аллахтын астына барганда ушул жашоодо өзүбүз тандап алат экенбиз. Бейишти дагы, тозокту дагы. Ошол нерсеге абдан көңүл буралы деп айткым келет. Анткени биздин тандообуз ушул 60-70 бир көз ирмемдин арасында биз өзүбүздүн түбөлүк бейишибизди же түбөлүк тозогубузду тандап алабыз. Ошол нерсеге Аллах Таалам бизге акылмандык берсин, биздин кадамдарыбызды диндеги бекем кылсын демекчимин. Жана бизди акыйкатка алып келгенден кийин ушул түз жолдон адаштырбасын деп тилек кылам. Эми ушундай учур менен пайдаланып, чынында мындай бир жагы толкундуу ай, жүрөктү башкача соктурган ай. Ушу толкун менен пайдаланып, чынында канча деген азыр көз көрүп отурат, канча деген мени тааныгандар бар, тааныбагандар бар. Анда эмесе кимди жашоомдо бирөө жарымды таарынтып алсам,
кечирим сурайм. Менден кетти, кечирим сурайм. Анан ушул дагы мындай болсо дагы үлгү болсун деген катарда ар бирөөбүз барыбы пендебиз да. Бирөөнү таарынтып алсак, кечирим сурайлы. Кечирим сурагандан коркпойлу. Текебер деген эң жаман нерсе экен. Бирок пендечиликте албетте бир өзүм деле кээ бирде текебер болуп кетем. Астафыралла деп токтоп, эмне кылып атам, ай, кокуй, туура эмес кылып атам деп. Ошол учурда, ошол заматта кечирим сураганга шашам негизи. Чынында. Ошон үчүн дагы бир жолу кечирим сурайм. Рамазаныңар кут болсун, дуаларыңар кабыл болсун. Аллахым баарыбызды кечирсин. Амин, амин. Экөөңүздөр тең жанагы жүрөктөгү нерсени ойготтуңарбы билбейм. Мындай бир ички туюмдай бир жылуулук пайда болду өзүнөн өзү. Телекөрүүчүлөрдө да мен ойлойм сөзүңүздөр жүрөктөрдүн түбүнө жетти деп ишенем. Кечирим чындыгында бул тообанын белгиси. Тооба кылган адам күнөөнүн кадырын, күнөө кылган адам тообонун кадырын билет дейт. Күнөө эгерде адамды өстүрүүчү жагы болсо, эң начар жагы ушул текеберлик. Мындан Кудай сактасын. Анан мен мунун жанагы жашоодогу бир акыйкатын байкадым да, текебер ким десе, адатта сабатсыз адам текебер болот экен. Окубаган адам текебер болот экен. Билими тайкы адам текебер болот экен. Билим көрсө адамды көтөрөт турбайбы? Аны жөнөкөйлөтөт турбайбы? Жогорку даража бул жөнөкөйлүккө карап өсөт экен да. Ошон үчүн жалпы эл алдында чыгып кечирим суроо оңой эмес. Аллах разы болсун. Мындай жүрөктөрдү көтөрүп жүргөн пенделерин Аллах Таала бейиштен башка сыйлыгы жоктур деп ишенем. Айжан үй бүлөңүзгө Аллах Таала тынчтык берсин. Мен мына ушундай энелерден болсун дейм. Уулдарын келечек үчүн тарбиялаган жоопкерчилик менен аманатымды берип калайын деп. Жөн эле бок басар кылып, контрактын төлөп, анан кийин эртең бирөөнү мууздап, же болбосо жөн эле диванда жаткан бир баланы эмес. Уул тарбиялап атканыңызга мен аябай сыймыктанам. Аллах өмүр берсин мага. Мен көрөйүн кандай уулдар чыгат экен ушу. Жана сиздерге ушу биздин мен башында айткан жакшынакай партнерлорубуздун түйүнү бар. Бул жерде халал эт азыктарынын халал деген эт азыктарынын продуктылары бар. Ратана шириндиктери ооз ачарга, саарылыкка жана леско суулары. Улан сен кыргыздын мындай айтканда чыныгы молдосу сен болосуң. Чындыгында молдо деген кыргызда эмнени билдирет? Бул сабаты жоюлган адамды, алдыңкы заманбап адамды. Кийин гана совет доорунда кызыл кыргын террорду молдону компрометировать этип ар нерсени жазып салбадыбы? Адалсынган молдонун үйүнөн 6 каман баш чыкты, дагы башка молдонун айтканын кылганын кылбады деген сыбал мындай бир шайтан сөздөр менен молдону жаманаттı. Биздин ата бабасынын бардыгы молдо. Ар бир кыргызды чукуласаң 3-чү же 4-чү же 5-чи атасы молдо болгон, чоң молдо болгон ар бир кыргыздын. Ошон үчүн мен айтам, сен да бүгүн кыргыздын молдосусуң. Кыргыз молдосын сыйлаганды билет. Түйүн менен узатат. Ооз тийип коесуздар. Үй бүлөңүздөргө да тынчтык ала барыңыздар. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизге берилген бүгүнкү убакыт ушун менен аягына чыгып атат. Мен конокторума силердин атыңардан ыраазычылык билдирем. Келгенде жана сиздерге дагы бүгүн ушу аягына чейин бизди көрүп отурганыңыздарга ыраазычылык билдирем. Биздин партнерлорубузга, өнөктөштөрүбүзгө ыраазычылык билдирем. Жана ошондой эле Аллах Таала эртең да кайрадан сиздер менен мына ушул майдандан жолугуунун насип кылсын деп дуа менен калам. Бүгүн түз эфирде ким бизди көргөнгө үлгүрбөгөн болсо, Мыктыбек Арстанбек деген Марстанбек YouTube каналында ушул кайра жүктөлөт. Кудай буйрса көрөсүздөр. Көрбөгөндөргө, укпагандардын баарына кабар бериңиздер. Биз орозо бою Аллах насип этсе, сиздер менен түз эфирде болобуз иншаллах. Салам алейкум.